Майдын соңунда шылымдыкка шектелип 28 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Шектүү Лалафо сайтына эмеректердин сүрөттөрүн жайгаштырып, арзан баада сатыларын көрсөткөн. Кардарлар алдын ала акча которгондон кийин товарды жеткирбестен изин жаап жашырып жүргөнү айтылды. Я занимался мошенническими действиями, обманом людей на сайте Лалафо, регистрировал под левые аккаунты, использовал левые номера для регистрации, левые электронные кошельки для выплат, выкладывал товар, технику, различный товар по низкой цене. Соответственно, поэтому мне писали люди, просили отправить товар, скидывали предоплату, и я тут же менял номера либо кошелек. Я думал, что это никак не преследуется, и меня не найдут, так как я использовал все данные левые, то есть не свои. Но сотрудники правоохранительных органов меня в итоге нашли. Оказывается, технологический след в любом случае остается. Алина дал ушул жарандын жарнамасына ишенип алдын ала 5300 сом которгон. Бирок акчаны алган сатуучудан дайын жок болгонуна байланыштуу милицияга кайрылган. Мен ал такси заказ кылдым дегенде эле мен уже полный акчанын баарын эме жиберип койгом да. Ошо 5300 сом доставка деди, анан 5000 сом маникюрдун столу. Анан неге арзан десем, негизи андай столдор 13 000 турат экен да. Неге арзан десем, эмеде салондо бардык эмелерди, оборудованияларды сатып атам, кетип атам за границага деди. Ошентип милицияга арыз жаздым. Анан 2 жумадан кийин чалышты. Таап беришти ошентип. Анан Лалафодон ошол биринчи доставка кылып бериле дебей барып көрүп алган туура. Следственную службу УВД Первомайского района города Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые обманным путем через размещение рекламы в онлайн-платформе Лалафо под предлогом предоставления мебели завладели денежными средствами путем перевода на указанный ими счет. После получения перевода указанные лица перестали выходить на связь, а мебель не была предоставлена. Тем самым неизвестные лица причинили гражданке материальный ущерб в значительном размере. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Первомайского района города Бишкек. Было заведено уголовное дело и начато досудебное производство. При проведении оперативно-розыскных мероприятий отделом К УР ГУВД города Бишкек был установлен и задержан подозреваемый гражданин. При проведении следственно-оперативных мероприятий данный гражданин дал признательные показания по вышеуказанному факту. Негизинен Лалафо сайтында шылымдыктын бир нече түрү бар экени жаңылык эмес. Буга чейин эле жарандар ушул аянтчадан талай жолу шылуундардын торуна түшүп келген. Чекит медиа буга чейин арзан баада уна сатып алам деп алдангандардын окуялары тууралуу айтып берген. Лалафо сайтындагы Майрам аттуу аккаунт 5 февралда 200 000 сомго Матис сатылары тууралуу жарнама жарыялаган. Биз жарнама ээси менен байланышып, унаа боюнча соодулаштык. Жолдошко болбой калат экен. Жолдошко болбой калабы? Жок. Дагы канча байке жүрүп бере аласыз? 70 кылып берем, ана пулуңар нак болсо 170 кылып берем. Ал акчаны тез арада которуу керектигин, болбосо унааны башка бирөөгө сатып жибере тургандыгын айтты. Мен анын эсебине 1000 сом которгондон кийин дароо WhatsApp'тагы билдирүүлөрүн өчүрүп, мени блоктоп салды. Мындан тышкары, батир издеп жүрүп, капчыгы кагылган жарандарыбыз жөнүндө чакан иликтөө жасап, алдамчылыктын 3 түрү тууралуу дагы маалымдаганбыз. Лалафо тиркемелеринен 40ка жакын түрдүү баракчаларды изилдеп чыктык. Алардын арасынан эң көп кезиккен алдамчылыктын 3 түрү туурасында айтып беребиз. Сиз чекит медианы көрүп атасыз, биз менен бирге болуңуз. Бишкектеги жарнамага чыккан батирлердин сүрөттөрүн карап атасыз дейли. Алардын арасында такыр эле чындыкка дал келбегендери да бар. Мисалы, бул Freedom KGZ баракчасына жарыяланган жарнама. Анда батир Бишкектин 5-кичи районунда жайгашканы айтылат. Баасы 25 000 сом деп көрсөтүлгөн. Биз бул сүрөттөрдү текшердик. Чынында бул батирлер Бишкекте эмес, Ташкентте ижарага берилери тууралуу жарнамалар чыккан. Дагы бир мисал. Home KG баракчасынан Ачырок соода борборуна жакын жерден ыңгайлуу шарты менен 15 000 сомдук батирди таптык. Google жана Яндекс издөө системалар аркылуу текшерип, дал ушул сүрөттөрдү Лалафо сайтына буга чейин башка дагы бир нече агенттиктер чыгарганын аныктадык. Эң башкысы, батир Ачырок дүкөнүнүн жанында эмес, улан 2 кичи районда жайгашканын издөө системалары тастыктады. Лалафо сайтынын жетекчилиги шылымдарга карата кандай чараларды көрөт? Алардын торуна түшпөө үчүн кандай кеп кеңеш берет?
Биз бул суроолорду кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчисине берип көрдүк. Эң биринчисинен лалофон ичинде чат лалофо аркылуу гана маекти куруңуз сатып алуучу менен же сатып алган киши менен. Эң маанилүүсүнөн дагы сизге айтып кетейин, батирди ижарага алам десеңиз көрбөй туруп акчаны которбоңуз. Үчүнчүсү болсо сиз жумуш издеп жатсаңыз, жумушчу сизге дополнительно да акча котор деп айтса, которбоңуз, анткени бул мошенничество. Эң маанилүү дагы айтып кетейин, лалофондун ичинде сизге бирөө WhatsApp аркылуу жазыңыз же Telegram аркылуу өтүңүз десе өтпөңүз, анткени бул мошенниктер болушу мүмкүн. Жана сизге айтып кетейин дегем, лалофон ичинде чат бар, ошол жерде маекти курсаңыз, сиз көрбөгөн товарга дагы предоплата кылбаңыз, товарды көрүп гана болгон төлөмдү өткөрүңүз. Жана сизге айтып кетейин деген болчумун, өзүңүздүн жеке картаңыздын номериңизди жана аркы жакта CV коддорду бербеңиз. Сиздин картаңыздан керек болгон акчаңызды мошенниктер алып коюшу мүмкүн. Сиз лалофодогу шылымдыктын дагы кандай түрүн билесиз? Пикир калтырыңыз, чекит медиага катталып чындыкты билиңиз. Маалыматты текшерип капчыгыңарга сак болгула. Сиздер менен мен Эржан Шаршеев болдум. Көрүшкөнчө.